Assalamu alaikum. Aziz Чикаго қош келдің. Оразың қабыл болсын. Ақырғы бойың менен құттықтайбыз. Жақсы жиынтықта болдың бойыңды бұйырса. Америкада ең бірінші жеңішің туралы? Бірінші. 2 жылдан бері. 2 жылдан бері күтіп жүр. Ошо бірінші келгенде неден улам бойго чалбай калдың эле? Бірінші келгенде қанша 3 бой атмен алдық шөп. Бірінші келгенде. Жақсы менеджер жоқ, жақсы команда керек. Жақсы команда жоқ, жақсы менеджер жоқ. Бұл табыштағы мен шырлығым көп болғанға табыш қиынырақ екен да. Рекорды көп балдағач. Ошо 2-3 бойдан атмен алып кеткен. Алдын ала бір кеңештерин айтып койбойсуң бу, эмнелерге мисалы кайсы штатты тандаш керек, кандай команда тандаш керек? Бірінші очередь документті тура қылыш керек, визаларды, тура менеджер. Бірінші очередь азыр неме болып қалды бізде. Şu документ қой, визаны. Андан кейін келіп, араданды қарағандай болдым да, бақтач. Кейбіріне любой жерден возможностьтар чыгат. Мага деле, например, Чикагода жүргөндө, биринчи келгенде Чикагода жүргөм. Канча жүрдүм? Почти 5 айда жүрдүм окшойт. Кеткенден кийин дагы возможностьтар чыкты да мага, кеткенден кийин. Кеткенден кийин, ошо заменалар чыкты. Бирок меники визаларым даяр эмес эле андачы. Рабочий заменалар. Күтүп кетип калдым. Ама Альфа Миллиге ким аркылуу кирип калдың? Кимдер сүйлөштү бул Альфа Миллде? Юрай Фебер. Мен биринчи келгенде Чикагода жүргөндө эле Юрай менен сүйлөшкөн элем. Биракта биринчи келгенде элечи, Чикагого келгенде. Ал келе бериш бул жака. Чикагодан эмне бар экен деп күлгөн да алчы. Күлдү да. Чикагодан эмне бар экен деп. Келе бер бияка. Анау барам, бул барам деп Кыргызстанга кеттим. Кыргызстанда ал келем, бул келем деп канча жыл өтүп кетти. Почти 2 жылдай жүрүп койдум да. Түз эле ошол жака келдим, келип тиги өзүнүн жана Кыргызстанда тренер Омжудак. Ошол биздин менеджер Булат. Ошол Булат сүйлөшүп ошол жардам берип. Юрай Феберчи Кыргыздын багына жаралган бир эме болду да. Бир жакшы инсан болду. Мен көп эмелерин угуп, кыргыздын мушкерлерине күйөт экен. Мүмкүнчүлүк көп берет экен. Бардыгын эле. Если талантың болсо, мен болсо любой эле бардыгын эле. Жардам берген. Өзү кандай адам негизи ушуда? Жакшы. Жакшы адам. Если талантың болсо, жакшы мамиледе болсоң, жардам берет да. Жардам берет. Күтүп туруш керек да. Бир аз сабыр менен. Жанагы ошо былтыр Чеченде 2 балдар барып, ошо чыдабай кетип калып, азыр өкүнүп атат деген емиштер бар го. Билбейм, ошо мен да угуп калдым бир-эки нерсеничи. Билбейт экен. Ошо чыдабай бизди ИФСге чыгара албайт экен деп кетип калышып анан. Жок, ошолордун деле главный документи туура эмес болчу деп уктум да менчи. Кырсам бияка келгенде азыр даже ЮФСтин боецтерин өздөрү айтып атат. Если документиң жок болсо, тоже документтин өздөрү ЮФС дагы жасап бербейт, өздөрү жасайт. Рабочий виза. Ошо алардын тоже визалары, по-моему, башка жактардан келгенбей, просто жарабай аттык. Ошо по-моему. Владта аябай жакшы карайт дейт да, боецтер да? Ооба. Жашоодо мындай. Бизде ушу тартып аткан Влад эле. Влад эле сүйрөп аткан. Жака ошо Влад. Даже тамакка барганда дагы силерге моундай халал тамакты издеп, ушундай болот. Бизге карайт да. Например, биз келгенде, например, мыкы деле ошол жерде. Уран деле алар баарыбыз эле машинасын берет. Биз анча 3 айдан бери машинасын бекер эле айдап жүрөбүз. Тамак аш, даже мой кичинекей ЮФСге чыкмай сайын бияктан проценттик алып атат. Даже өзү жардам берет. Калифорнияда кымбатчылык бар. Ооба. Үйлөр, например, үйүндө жашайсың, бекер эле.
машинасын берет, тамак аштар нерсе керек болсо бүт кылып берет. Тоже нормальный расход. Альфамилде спарринг партнерлорун ким болду? Акыркы бойдо. Мен биринчи келгенде ядан соң Кытай. Кытай. Петрдин атаандашы. Биринчи келгенде эле ошо спарринг партнер болот мен. Удары каттуу экен. Жакшы. Өзүнүн весине жакшы. Тафнафткачы сен боюң негизи сүйлөшүлүп анан болбой сени кабыргамда да травма бар деп чыга албайм деп. Ядан соң мен иштеп атып ошо спарринг партнер болуп жүрдүм. Ошо мен тренировкада ошо кабыргам кайрылып алган. Башта мындай катуу андан кийин спарринг дагы кылбадым. Жөн эле жеңил только лапа барам, отработка барам. Башта андан кийин орозо башталды. Бирок ал бойго чыкпайт болсуң, Кайсы? негизи чыкпайт болсуң, Жок. Тафнафка коюлган бирок чыкпайт болсуң. Коюлган бирок мындай жеңил тренировка кылып тура берейин. Жакшы болуп калабы деп. Вроде жакшы эле болуп калды. Ойлонуп көрүп чыктык. Орозосуң. Орозодо оозуңду ачтың. Жок, ачкан жок. Эми ошо бой күнү эле Вес кылып аткан күнү. 2 күн ачтым. 2 күн, 2 күн. Вес кылган күнү анан ошо бой күнү. Бой күнү ооруп. Бойдон кийин оозуңду кайра жаап койдуң. Ооба, ошол күнү. Кандай берекеси бар, ЛФГ, например, алар барбайт да матчмейкерлер, может билбейм. Именно ошол мен урушкан тафта ошол жерде өзү отурат. Өзү көрөт. За кулисам келип нелер сүйлөштүңөр? Шоу менен за кулисам бойдон кийин. Ал жерден кийин өзү чыгып биз залда турганда куттуктап Келди, өзү. Өзү келип куттуктап кетти. Жакшы болду деп. Эми Шелбиге жакканың бул, UFCге жакканың да бул. Андан кийин ошо биздин Юрай ошо Булат эке сүйлөшүп атты. Буюрса жакшы эле сүйлөшүүгө болот азыр. Бир 80% калыптыр да буюрса. Менимче 80% UFCге Кудай буюрса. Азыр мисалы документтерин Кудай берсе бүтүп калды. Кийинки бойго алдыңкыда боло турган бойлор жөнүндө айтып бербейсиңби? UFCге чейин может көп убакыт кармабай турасың ба? Убакыт ошо мен может болуп калышы мүмкүн сразу элечи UFC заменить чыгып калат может же да бир нерсе болуп. Если көбүрөөк кармап атсаң уже мен уже мурдагысында тоже 1 жыл 1,5 жыл урушкан жокмун. Активный болуп туруш керек да. Каждый вес урушсаң. Если UFCге чыксаң деле жакшы бой көрсөтөсүң да, жакшы өзүң сезесиң дегендей. Ошого азыр ойлонуп атабыз, буюрса может быть бир бой может майдын аяктарында чемпионский пояска болуп калышы мүмкүн, а? Жок, пояс эмес, ошо main event. Главный бой, Главный бой болушу мүмкүн. Ошо тафнафта эле. Ошо тафнафта болуп калышы мүмкүн. Или LFA же тафнаф. Же титульный бир бой көрөбүз. Ошо тиги булар карап атат варианттарын. Ошо рахмат, эми аман эсен Кыргызстанга барып кел, эртерээк келсең UFCден сени күтөбүз, баарыбыз күтөбүз. Ошо UFCге. Эч нерсе деле айтпай эле тура эле. Ооба. Анан неме сен айткандай ошо тура эле да, ар бир байестин ар кандай болот, бул жака келип ар кандай план менен келет, жашоо турмуш бар, ар кимдики ар кандай жүрүп атат да. Бир эми сеники Кудай буюрса жакшы ачылып кетсин, буюрса. Бияка келгенде бирок мен бизде келип эле иштеп кетип атышпайбы? Если иш менен экөөнү чогулуп кетем десең, анда адашасың. Адашасың да? Келсең только тренировкасын деп иштебиз керек. Ооба, эми сен да жакшы, силердин команда жакшы болуп атпайбы азыр? Уран, сен, МК болуп, менеджериңер бар, клуб бар, специалисттер бар. Мисалы сен азыр бокска да барып атасың, өзүнчө тура, индивидуально. Эми бул команда болмойнча боец, мушкер, спортсмен эчтеке кыла албайт да, ачык айтканда. Ошо бизде азыр жакшы, Кудайга шүгүр азыр. Тартып аткан аябай ушу Тима, Булат экөө да, ошо экөө аябай тартып барды. Ошо достор, Айыз Сатыбалбек бүгүн Чикаго келди. Келип, жолугуп, сүйлөшүп, чай ичип, тамак ичип, эртең бирсин узатып атабыз. Кыргызстан тоза болот. Кыргызстан тоза болот, бирсе. Assalamu alaikum, sen de.